Мен ойлойм бул биринчиден 1000 сом айып пул өтө аз. Эгерде керек болсо биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, андай биздин мугалимдерди кордогон болбойт да. Анткени бул мугалим биздин экинчи эле кайра ата энебиз. Бул биздин турмуштук жашообузга берген эң чоң фундаментин салымын кошкон мугалимдер болот. Бүгүн эгерде мугалимдер менен ошондой мамиле кыла турган болсок, анда кайсыл мугалим эртең жумушка барат, иштейт же негизи эле кантип окутат. Анда мага баары бир деп коет да, мен бул баланы карабайм. Каалагандай эле мындай келип эле для бумаги эле, для формальности эле окуп туруп кетип калат да. Жакшы мугалим бул окутат, урушат. Биз деле убагында жана каска менен таяк жейт элек, анча мел менен ата коет элек. Ну ничего, эми ал зато биз ошентип тарбия көргөнбүз. Мен ойлойм бул туура эле нерсе да. Андай ата энелерди мен ойлойм чоңураак бир жазага тартыш керек. Анда канча миң канча? Мен ойлойм эми мындай баарына үлгү болуш үчүн мындай мисал катары 17.000 бизде эң чоң штрафтардын бири, эң чоң штрафтардын 17.500гө тете кылып коюш керек деп ойлойм. Биз өткөндө бир мыйзам долбоорун сунуштап чыктык эле. Анда дагы ошол анын ичиндеги жанагы милиция кызматкерлерин дагы ушинтип маскалаган, анан ушул мугалимдерди да коштук эле. Ошол мыйзамдарды күн тартибинен алынып калды. Бул эми азыр оңдоп түзүшкө туура келет. Ошонун ичинде именно ошол мугалимдердин ушундай аброюн көтөрүү боюнча, ошол мугалимдерге ушундай бир жаман сөздөрдү айтуу боюнча, алардын аброюна шек келтирүү боюнча мыйзамдарда бар болчу. Азыр эми ошону кайра киргизгенге туура келип атат. Оңдоп түзөө иштери менен киргизгенге туура келип атат. Мына бул өтө туура эмес. Ар бир ата эне келип, конечно, биз балдарыбызды жакшы көрөбүз. Анан өзүбүздүн катабызды билбей, жанагынтип мугалимдин намысына тийип, жумуштан кетүү боюнча анда биз кимди алып келебиз? Ошол кемсинткен ата энени алып келип мугалим кыла алабызбы? Өзүнүн баласын тарбиялап аткан ата эне келип башка балдарга тарбия береби? Аны өзүнчө деле сүйлөшсө болмок. Эмне үчүн ал публикага антип балдардын өзүнчө тем более сабак берип аткан мугалимдин аброюна шек келтирип атат. Бул өтө туура эмес нерсе. Бул биз ошол биздин жараныбыздын акылсыздыгы деп айтам. Адамдардын, мугалимдердин ар намысына шек келтирип, алардын укугун тебелегендерге биз чара колдонуш керек. Биз баягы ээн баш болгон ата энелерге ушундай жарандарыбызга чара көрүшү керек. Мына азыр эми министрибиз өзү баш болуп, ошол билим берүү министри өзү баш болуп, кайра мугалимди алып келет деп айтабыз. Ал ушунчалык мына көрдүңүзбү кандай адамдын намысы деген өтө бийик турган нерсе экенин. Баланы мына мурунку интервьюларында президент өзү баш болот деп атпайбы? Биздин чапчы эле башка жанагындай сызгыч менен чапчы. Ошонун ичинде мен да бар, менин да таяк жегем. Мугалимдердин таягын жегенбиз. Тилекке каршы көптөгөн ата энелер мындай мугалимдин дагы тагдырын деп айтсам да болот, анан кыйынчылыктарын билбейт жана түшүнбөйт. Өзүбүз мисалы каникул башталганда ата энелер кыйналып башташат да. Анткени өздөрү үйдө болгон 1-2 баланы бага албай, бирок биздин мугалимдерибизге 40, 50, 60 бала бар болгон класстарда мугалимдерибиздерге ушундай чоң талаптарды коебуз да. Анан менин балам алтын, ошого өзгөчө көңүл бурушум керек деп, анан өздөрү дагы мындай мугалимдин көңүлүн алганга аракет кылышат, бирок ошончо спрос кылат да. Анан мен чын айтсам ошол видеону көрүп, ошол жаш мугалимди кучактагым келди. Анткени чындап эле биз башкаларга өтө катуу талап коебуз, өзүбүзгө андай катуу талап койбойбуз. Өзүбүз балабызды кантип багып атабыз? Аны мисалы эмне деп айтабыз? Мугалимди сыйла, жакшы окуу, анан катуу айтпа мугалимге, айтышпа, мындай үйдөгү мындай айтканда мындай именно воспитаниясы аксап атат да. Биз бүгүнкү күндө ушул мугалимдердин аброюн көтөргүбүз келип атат, врачтардын аброюн көтөргүбүз келип атат, милиционерлердин аброюн көтөрөбүз деп көптөгөн мындай айыппулдар кирип атат да. Бирок мен ойлойм, айыппулдар мындай метод менен ишке ашпайт. Мисалы милиционерлерди видеого тартпаңыз деп. Бул деген эч кандай алардын аброюн көтөрө турган маселе эмес да. Анан ошол эле учурда кээ бир мындай кардарларды алсак, врачтар менен болгон учурларда кээ бир кардарлар чындап эле мисалы онкологторго келип кудай катары көрөт да.
врачтардын да айырмасы бар, мугалимдер да ар кандай болот. Кээ бирөөлөр мээримдүү, ар бир бала менен өзүнүн тилин таап алышат, кээ бирөөлөр кыйкырыктардын эле тилин мындай колдонгон мугалимдер да. Ошондон мен ойлоном, биздин коомчулукта бүгүнкү күндө биз бири-бирибизге аяор мамиле жасап, бири-бирибизди түшүнгөнгө аракет кылсак, көп нерсени өзгөртсө болот. Анан биринчи иретте бул ар бир адамдын өзүнүн максаты да болуш керек бир жагынан, анан аракет да болуш керек. Мугалимди коргоо үчүн мугалим жөнүндө мыйзамдар бар. Коом мындай кемчиликтерин оңдоп жүрүп отуруш керек да. Мен мугалимдин баласымын. Биздин агайлар учура эле чапчу. Мындай тентек болуп жүрүбүз. Анан эми азыркы 1000 сом штраф салып коюп, жанагында абийин төгүп. Бирок жазалардын да мындай өзүнүн да бир деңгээли бар да, минималдуу, максималдуу, ошону карашыбыз керек. Илимий тыянакка даярланган. Анан коом өзү тарбиялаш керек. Эми мен, конечно, ишимден чыккан баланы эле, жанымдан чыккан баланы эле бирөө сабап атса жакшы көрөсүң. Сөйгөбүз. Бирок ошондой убакта мугалимге атай, мугалим урса урсун, башкасынан бир бөлөк, мугалим бир бөлөк да. Мугалимдин чапканы биз үчүн майыл болуш керек. Ошо 1000 сом айыппул салынды го. Өтө аз. Сиздин оюңуз боюнча Эчтеке дейилбейм, илимий таянак керек ага. Мыйзамдарды карашыбыз керек. Бирок аз. Эми коом ушундай болуп калды, тилекке каршы мактана турган эчтеке жок. Ата энелер ушундай чыдабастык болуп атат, анан сөзсүз балдардын көзүнчө мындай шек келтирип, аны аябай унижение кылып туруп урушкан бул абдан туура эмес да. Уятка турган нерсе ата энеге. Эми эмне деп айтам, ал эжеке деле ушул энеси деле 34 жылда тарбия алган кыз да. Эжеке. Тарбия көрбөгөндө ушундай болот да. Биз мугалим деген ыйык наамды төмөндөтүп таштадык. Бүгүн бир кесиптешим айтты ушул маселе боюнча. Чын эле биз ушул заманга жетип калдык, мугалимди, доктурду коргош керек. Жакында эле доктурду сабап, уруп, скорый помощьта, мен тууганымды өлтүрүп койдуң деп. Эми мугалимди мындай урушуп, жемелеп, мен баламды уруштуң деп. Бул нерсени билбейм. Күч менен камагандын жолу табылбайт. Тарбия иштеп жүргүзүшүбүз керек да. Тарбия. ошо 1000 сомдук айыппул көбүлөр айтат аз деп. Сиздин оюңуз 1000 сомдук айыппул аз деп. Сиздин оюңуз боюнча канча болуш керек ушундай бир? Кеп 1000 сомбу же 100 000 сомдо эмес. Кеп жоопкерчиликте. Айыппул салынды деген штраф салынды. Кийинки кайталанса уже кылмыш иш козголот да. Ошондой караш керек. Мисалы үчүн булар өкмөт карабайсыңбы? Өкмөт жана блогерлерге 100 000 кылабыз деп атат, журналисттерге. Калптычысы. Эми мындай ишке 1000 сомдон көтөрүп атат да. Бир саясат болбой атат, бирдик болбой атат. Биз ошону тез арада алып туруп, министр, билим берүү министри жана 12 жылдык деген башты оорутпай, жаңылыктарды ойлонуп чыгарбай, ошол жок дегенде ушул тарбия процессин биз азыркы балдарыбызга мээсине куюп ташташыбыз керек да, алар чоңойот да тез эле, анан эртең эне болот да. Мугалим бул ыйык кызмат, ыйык кызматкер. Бүгүнкү күндө эки айдоочу, эки машина айдаган эки биздин жараныбыз жолдо бир кырсык бир нерсе болуп калса мушташып атышканга чейин барып атат. Мен башка суроо берет элем. Эмнеге мындай кырдаал болуп атат? Эмнеге мындай эмоционалдык агрессия көбөйүп атат коомдо? Анткени жакырчылык азайган жок да. Кымбатчылык болуп атат. Элдердин маанайы ошондой болуп атат да. 10-15 жыл мурда мынчалык тиги машинеңди кагып алса мушташып, бычакташып атышканга чейин барган эмеспиз да. Бул бир жагы. Мектептерде мугалимдердин тарбиясы болуш керек. Бирок ошол эле учурда ата-энелердин жоопкерчилигин эч ким мындай четке какпаш керек да. Эртеден кечке чейин ата-эне, эми бул турмуштун кыйынчылыгы болуп атат да. Байкуш ата-энелер эртеден кечке чейин ошо балдарыбызды багабыз деп, биз 30, 40, 50ге чыккан балдарыбызды багып жүрө беребиз деп мындай канча сөздөр. Кыргыздын коомунда биз менталитет ошондой да. Ошо балдарыбызды чоңойтуп, анан өмүр бою иштеп, ошо балдарыбызга анан деген квартира алып бермейин, үйлөнтмөйүн деп 50-60 анан өлүп калгандан кийин эле мындай өзүнө жашоо деген жок да биздин ата-энелерибизде. Бул дагы бир айта турган нерсе. Бирок эч ким, эч бир адам башка адамга кол көтөрбөш керек. Орой мамиле кылбаш керек. Анан деген кагып, силкип, айтышып, трибунадан болобу, мектеп кабинеттеринен болобу, орой мамилелер болбош керек да. Анткени адамдык сапат бул биринчи сен адамга, башка адамга кылган мамиле, бул сен башка адамдан күткөн мамиле жөнүндө сөз болуш керек да.
ошол нерселерди мен ойлойм биз коомдо анан эл күнөөлүү деп мен эч качан айтпайм. Мамлекет тарабынан шарт түзүлбеш керек. Адам эртең менен жумушка барганда жакшы маанай менен барып, жумуштан келгенде жакшы маанай менен келиш үчүн акылары да мындай жакшы болуш керек, шарттар болуш керек, автобустар, инфраструктура өнүгүш керек, садиктерде мындай кепилдиктер болуш керек. Мен бала төрөсөм, жанагы 10 бала төрөсөм, ушул балдардын баарына садик жетишеби деп, мектеп жетишеби деп. Ошондой маселелерди мен ойлойм бул өкмөттүн баш уурусу болуш керек. Ошондо сиз тиги ата энени дагы, апаны дагы колдоо пикириңизди айтып жатасыз да, окуучунун апасы. Мен бул апанын жашоо шартын карайт элем да, сөздүн ачыгы. Анан апанын эмнеге мынчалык нерв болот деп апаны жолуксам сурайт элем да. Апабы, эжеби, менден ал мен тең курактуу болуш керек да. Эмне болуп атат? Иштейби? Үй бүлөсүндө киреше жетишип атабы? Канча баласы бар? Ошол баласынын баарына көңүл бурганга мындай адамдын шарты жетишип атабы? Жолдошу барбы? Жалгыз багып атабы? Ошол жолдошу деген каражат таап атабы? Үй бүлө каржылоо маселеси кандай турат? Может, психологиялык түрдө стресстер болуп атабы? Же баласы келип алып бул мугалим тарабынан бир орой мамиле болдубу? Бул бүт эки тарапты тең калыс карагандан кийин анан ошондой мындай маселелерди көтөрүш керекпиз да. Мугалимдин дагы эртең менен биздин мугалимдердин нагрузкасы аябай чоң. Эртең менен кетет, кечинде жанакы келет, анан деген суббота воскресенье 90% аял кишилер да. 90 суббота воскресенье анан кечинде алардын деле аялдык жумуштары бар да үйдө. Ал оокаттарын алардын домбуробойнчалары жок да, ким кылмак эле, өздөрү кылышат. И плюс жанакы документтерди мен өкмөттө иштеп, кыска болсо да иштеген адам катары билем да, бюрократия көп аябай. Отчеттор жазышат, документтерди, анан алардын деле мындай психологиялык абалы кыйын да. Мен ойлойм бул бир тараптуу болгон жок нерсе да. Эки тараптын да жашаган шарттарын караш керек, адамдардын мындай маанайларын караш керек, эмне болуп атат деп эки адамды отуруп сурай берсе мен ойлойм көп нерсе чыгат да ошол жактанчы.